Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Так, достор, ассаламу алейкум. Биз азыр Ат Башы районунда дезинфекция иштерин баштадык. Көрүүсү аба ырайы жакшы. Аба ырайы жакшы болуп турса, 1 сааттын ичинде обсервацияга алынган жарандар турган мекеменин имаратын дезинфекциялайбыз. Андан кийин ошол контакт болгон үйлөргө барып дезинфекциялайбыз. Андан тышкары мото дельтапланыбыз буйруса көтөрүлөт. Эгерде аба ырайы жакшы болуп, шамал токтогон болсо. Могул имаратта ошол Ат Башыдагы коронавирус жуктурган, коронавирус аныкталган жарандарыбыз обсервацияга алынган, саны так саны 50дөн ашык. Карантин качан бүтөрү так айтыла элек. Буйруса биз карантиндин эрежелерин өзүбүз сактасак, баары жакшы болсо, убагы узартылбайт деген ойдобуз. Ар бир жоопкерчилик өзүбүздүн жарандарыбыздан башталат, ошондуктан жоопкерчиликтүү болсок эң жакшы болот. Мынакей достор, мына себилип аткан каражаттар карайтып дак болуп билинип калат. Биз азыр бисмилла баштайбыз. Дезинфекция иштерин жүргүзүп атыптыр. Урматтуу достор, Facebook колдонуучулар, биздин түз эфирди башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Дезинфекция иштерин элдер канчалык көрсө, ошончолук жоопкерчиликти биз ойлойбуз, сезип калышат жана жакшы бир дубаларын берсе, ошол дубалар себеп болуп, ушу коронавирус Кыргызстанда биротоло жок болуп кетет деген ойдобуз. Азыр себилип аткан каражат менен тааныштырам силерди. Так, мына достор. Окулуп атабы? Жок, алыс болуп калат экен, мен жакындан да тартып алып берем. Фармайот. Ушул препараттар менен залалсыздандырып атабыз, достор. Бул адамдарга, мал жандыктарга, анан айыл жергесинде короодогу тоокторго, өсүмдүктөргө эч кандай зыяны жок. Бул тескерисинче ар кандай ооруга чалдыккан дарактарга, жандыктарга чоң пайдасын тийгизет. Бул чачылгандан кийин 30 күн бою күчүн жоготпойт. Мына, биз азыр даярдап атабыз, достор. Азыр эмне бошотабыз биз? Бул деле йод параңы. Айтып койсоңуз, бул жакта азыр түз эфирде көрүп кызыгып атышат. Азыр параңы йод кошуп атабыз. Болду. Daha bir zapravka kaldı.
Достор, биздин Facebook'ta көрүүчүлөрүбүз башка группалар менен да бөлүшүп коюңуздар. Көрүүчү көп болсо биз mo дезинфекцияны акырына чейин түз эфир кылып мен алып көрсөтүп берип турам силерге. Ассаламу алейкум, Тони Блэр мырза. Бисмилlah, дагы кирдик достор. Бул жерде Ат баш районунда обсервацияга алынган жарандар ушул садиктин имаратында көзөмөлдө турушат. Булардан биз азыр түз эфир менен интервью алып бере албайбыз, анткени билесиздер, өздөрүнүн укуктары сакталган, ошондуктан биз аларды тартканын мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бирок бизде айнектен, терезеден карап бизди күзөтүп атышат. Рахмат, Тони Блэр мырза. Аллах разы болсун сиздерден дагы. Амин, амин, айтканыңыз келсин. Так, достор, урматтуу Facebook колдонуучулар, мекендештер, биз азыр Байдыйкан командасы акысыз дезинфекция иштерин Нарын облусунун Ат баш районуна кылып атабыз. Бул жерде обсервацияга алынган 50ден ашык жаран бар экен. Негизи эле Нарын облусу боюнча коронавируска кабылган жарандардын саны 70ден ашты деген маалымат бар. Акыркы 2 күндөн бери Ат башынан вирус жуктурган жарандардын саны аныктала элек. Буга чейин вирус жуктурган эң көп жаран ушул Ат башынан чыгып атат деген маалымат болгон үчүн биз Ат баш районуна келдик. Байка, маска таап алсаңыз. Чоңгазат кыймылы Перимов фонту биздин атактуу блогер жигит Сыйнык мырза. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Улан турабайсың да калап турар улан. Бүгүн фонд Примова Кыргызстан боюнча 6300 соцпакет. Ичинде эми конфет, печенье баары бар экен да. Курма бар. Курма бүт бар экен. Рахмат. 6300 пакет Кыргызстан боюнча таратып атат. Чоңгазат волонтерлор кыймылына 500 пакет берди. 500 пакет. Эми пакет мындай экен. 6-7 килограммдан экен. Анан фонд Примов деп жазылып турат. Примовдан белектепчи. Анан мен ар дайым айтам, кадырлуу ала элине депчи. Кадырлуу ала эли деп айтып жүрөм. Ушу кадырлуу ала элинин бүркүтү, кулун эмес. Шумкары. Кулунун колунан эмне келет? Баары эле кулун дей берет. Шумкары, жолборусу, ушул Улан Примов депутатыбыз. Мына ушул берип атат, кедей кембагалдарга таратып койгулачы деп. Бизге ишенип мына берип атат. Биз бир дагы крутойдун үйүнө бербейбиз. Бир да крутой же
көрүп атабыз кимдерге тараткан. Бүт жесир, кембагал, пенсионер ушундайлардын баарын Чында муктаж үй бүлөлөр экен да. муктаж үй бүлөлөргө таратып коюп атабыз. Анан ушул рахмат фонд Примовка, улан Примовка дагы чоң рахмат айтып кетет элек. Себеби ушундай маалда бүгүн эле жардам берген жок. Улан ушул пандемия башталгандан баштап 100 тонна un, 100 тонна макарон, 50 тонна сумай, 1000 тонна көмүр, 15 тонна, 20 тонна сахарлап берип атат. Ушундай байлар ушундай болуш керек. Кол ачык байларды эл жакшы көрөт. Анан монтуп эле монтуп отурган кантип жакшы болсун. Азыр ушундай маалда жардам берчү маал да. Ошо фонд Примовка рахмат. Да не оскудеет рука дающего, дейт Иса алейхиссалам айтат. Ошо рахмат. Алла разы болсун. Биздин алайдан чыккан эл өкүлү Улан Перимовка мына Бишкек шаарында мына Перимов фондунун атынан 500 пакет бериптир. Рахмат. Рахмат. Бул азыр кедей кембагал чыныгы муктаж үй бүлөлөргө азыр таратылат. Вот эти страны, они как-то сами о своих гражданах заботятся, что они оказались в такой ситуации, как вы говорите, тяжелые, выживают, еды нет, денег нет. Они как-то помогают своим гражданам справиться вот с этой ситуацией? Вы должны понимать объем. В России 10 миллионов мигрантов. Грубо говоря, там 800-900 тысяч с Таджикистана, примерно столько же с Киргизии и порядка 2 миллионов с Узбекистана. Если сейчас все самолеты запустить, они не вывезут даже 10%. Это слишком большие цифры. У нас вся Прибалтика 3 страны, да? Литва, Латвия, Эстония. Это 7 миллионов. У нас 1,5 Прибалтики – это люди, которые приехали и работают. Их нельзя вывести ни за день, ни за неделю, ни за месяц. Это слишком много людей. Это настолько масштабный процесс, который людям сложно понять. И я верю, что вот вы, например, способны на это. То есть, когда возникла вся эта эвакуация, там, в Таджикистан улетело где-то 1300 человек, в Узбекистан 1500, в Киргизию, по-моему, 5500. Но это такие крохи. В ближайшее время, вот вы сейчас говорите, в Киргизию рейсы есть, рейсов нет. Мекендештер, бүгүн биз менин колум эсим кыймылы ушул биринчи эмеси 100дөн ашык үй бүлөгө жардам колун сунуп атабыз. Баардыгыңыздарды Рамазан айы менен куттуктайбыз. Рамазан айы жергибизге, элибизге тынччылыкты, аманчылыкты алып келсин. Биз күткөн жакшы жашоо, жакшы күндөр, чындык Кыргызстаныбызга келсин. Кыргызстан мындай оору эмеден тезирээк арылсын. Бүт дүйнө аманчылыкта болуңуздар. Ассаламу алейкум. Бардыңыздар, бири-бириңиздерге жардам бериңиздер, кайрымдуу болуңуздар. Сыртта жүргөндө мусапырбыз. Бири-бирибизге өлөкчөлөк болбосок, бизге эч ким өлөкчөлөк болуп бербейт. Аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Эртеңки Орозо майрамыңыздар менен. Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook колдонуучулары. Биз азыркы кырдаалга байланыштуу Орусияда эмгектенип жаткан эмгек мигранттарынын ден соолугу тууралуу көптөгөн суроолоруна түз эфир аркылуу жооп бергенге аракет кылабыз. Түз эфир 25 апрель күнү Москва убактысы боюнча 15:00 болмокчу. Андыктан суроолоруңуздарды даярдаңыздар. Жана ошондой эле суроолорду комментарийга калтырсаңыздар да болот. Сиздерди түз эфирден күтөбүз. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.